38 жаштагы жаран жолдон өтүп бараткан кишиден акча сурап, ал орой жооп бергенде аны бычактап салган. Москва районунда бирөөгө бычак сайган жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 17 ноябрда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 13 ноябрда Москва районунун ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүгүнө аймактык ооруканадан телефон чалуу болуп, эркек киши бычактан алган жаракаттан улам жаткырылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул маалыматтын негизинде тергөө ыкчамтоо дароо көрсөтүлгөн дарекке чыгышкан. Териштирүү учурунда ооруканада жаткан эркек киши 48 жаштагы жаран экендиги аныкталып, окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 138-беренеси боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Москва районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында бул кылмышка шектелип, Нарын облусунда туулуп өскөн 38 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Алдын ала маалыматтар боюнча окуя пикир келишпестиктен келип чыкканы маалым болгон. Анда айылындагы көчөлөрдүн биринен шектүү жаран мас абалында жолдон өтүп бараткан эркек кишиден акча сурап, андан орой жооп алгандыктан ага бычак сайып, окуя болгон жерден качып кетүүгө үлгүргөн. Алган жаракатынан улам 16 ноябрь күнү эсине келбей жабырлануучу аймактык оорукананын жандандыруу бөлүмүнөн каза болгон. Булак Назар Ньюс KG. Журналист Эрулан Көкулов өзүнүн санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн башчылыгына дайындоону бийликтен талап кылды. Теле алып баруучу Эрулан Көкулов санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн башчылыгына дайындоону талап кылды. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасында билдирди. Мен Бишкектеги мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборун жетектөөгө даярмын жана каалайм. Бул структурада мен үчүн 3 ай жетиштүү болот. Азыр бул бөлүмдү ким жетектейт билбейм, бирок ал иштеген жеринде калып, айлык алсын, деди Эрулан Көкулов. Анын айтымында көзөмөл органы 90-жылдардын башынан бери иштеп келе жаткандыгына карабастан, милдеттерин өз деңгээлинде аткарбайт. 2018 жылдан бери Нисахар долбоору иштейт. Бул долбоорду баштаганда дүкөндөргө киргенде оозум ачылып калган. Дүкөндөрдө сатуучулар гана эмес, менеджерлер өнүмдүн чыгарылган күнүн, анын курамын кантип туура көрсөтүү керектигин түшүнүшпөйт. Аннотация деген эмне экенин билишпейт. 20 жылдан ашык убакыт ушул көзөмөл органы бар болсо дагы ушундай кичинекей көйгөйлөр кылынган эмес, деди алып баруучу. Көзөмөлдөөчү органдын түздөн-түз милдеттери алар үчүн өзүнчө долбоорду эмне үчүн жүргүзүшү керек деп ойлонуп, жарандардан ар кандай жерде антисанитардык шарттар, мөөнөтү өтүп кеткен тамак аштар жана уулануу боюнча арыздар түшүп жаткандыгын кошумчалады. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборун эл билбейт, анын кайда жайгашкандыгын дагы билбейт. Силер өзүңөр кайдасыңар, эмне иш кылып жатасыңар? Мага 3 ай убакыт бергиле. Ушул 3 айда мен силердин ишиңерди оңдоп берем. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кандайча иштеши керектигин түшүнөсүңөр, деп жыйынтыктады Эрулан Көкулов. Эске салсак, журналист Эрулан Көкулов 8 номер менен Реформа партиясынан депутаттыкка талапкерлигин койгон. Ал эми Нисахар бул долбоор азык-түлүк дүкөндөрүн текшерет. Булак Назар Ньюс KG. Насыя алгандарга 3 айлык жеңилдик берилди. Өкмөт финансы насыя уюмдарынан насыя алгандарга мамлекеттен колдоо көрсөтүү тууралуу токтом кабыл алды. Ага ылайык быйылкы жылдын 1 октябрына чейин 100 000 сомго чейинки суммада насыя алгандар 3 айдын быйылкы жылдын декабрь жана келерки жылдын январь-февраль айлары үчүн үстөк пайызын төлөөдөн бошотулат. Эгер ал адамдын башкада финансы насыя уюмунан алган насыясы бар болсо, ал бирөөнү гана тандашы керек болот. Мындай жеңилдик кредиттик союздан, лизинг компаниясынан жана ломбардтан карыз алгандарга берилбейт. 13 ноябрда премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон токтомго ылайык финансы министрлигине парламенттин тийиштүү комитети менен макулдашып, бюджеттен 1 миллиард 253 миллион 216 миң сом караштыруу тууралуу тапшырма берилди. Кыргызстанда банктардан насыя алып, бирок кайтарып бере албай калган жарандардын маселеси олуттуу социалдык мүшкүлдөрдүн бирине айланган. Буга чейин алардын өкүлдөрү бир нече жолу акция өткөрүшкөн. Адистер насыя алууда ар бир адам финансылык мүмкүнчүлүгүн жана бардык тоокелчиликти эске алышы керек экенин, насыя алып той өткөрүү же буюм сатып алуу деген көрүнүштөрдү токтотушу зарыл экенин айтып жүрүшөт. Өлкөдө 22 коммерциялык банк бар. Чакан насыя уюмдарынын саны 140 тегерегинде. Булак Азаттык.
Президенттик аппарат пенсия 65%га көтөрүлөт деген маалымат жалган. Социалдык тармактарда 2020 жылдын 1-декабрынан пенсиянын көлөмү 65%га көбөйтүлөт деп тарап жаткан маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Буга чейин соц тармактардын айрым колдонуучулары мурдагы президенттин милдетин аткаруучу жана экс-премьер-министр Садыр Жапаров пенсияны 65%га 5723 сомдон 9443 сомго көтөрүү жөнүндө жарлыкка кол койгону жөнүндө маалымат таркаткан. Ал эми расмий маалыматка ылайык 2020 жылы социалдык фонд пенсияны 7%га көтөрүүнү пландап жатат. Бул үчүн бюджеттен 3 миллиард сом өлчөмүндө каражат талап кылынат. Булак Клоп Кейже.